Саламатсыңар балдар. Биз мурунку сабакта силер менен Жер күн системасындагы планета жана Жердин өз огунда айланышы деген теманы өткөнбүз. Мына ошол өткөн теманы кайталоо максатында биз азыр суроого жооп берип алалы. Эмесе суроо: Жердин огу күндү түндүк жагынан айланганда Антарктидада кайсы жыл мезгили болот деп ойлойсуңар? А. Жаз, Б. Жай, В. Күз, Г. Кыш. Кана балдар, мурунку өткөн сабакты эске алып, суроого жооп бергенге аракет кылабыз. Эмесе Жердин огу күндү түндүк жагынан айланганда Антарктидада кайсы жыл мезгили болот дегенде, демек балдар, Антарктидада жай мезгили болот экен. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жердин ички түзүлүшү, литосфера, жер кыртышындагы тоо тектерек. Эмесе бүгүнкү сабактан биз Жердин ички түзүлүшү, литосфера, литосферанын түзүлүшү, жер кыртышы, анын өзгөчөлүктөрү, жер бетиндеги тоо тектеринин чарбачылыкта пайдаланышы жөнүндө өтөт экенбиз балдар. Эмесе жер шары ар кандай химиялык составтан турган, физикалык касиеттерге ээ болгон ар түрдүү кабаттарга ээ. Жердин ички бөлүктөрү бизге көрүнбөйт. Ошондуктан жердин ички түзүлүшүн кыйыр методдор менен, сейсмикалык толкундардын жардамы менен, жердин тулкусу боюнча таралыш ылдамдыгын өлчөө аркылуу гана изилдеп үйрөнүш. Ал эми жер титирегенде пайда болуучу ар кандай сейсмикалык толкундардын ичинен узундук жана капталдык толкундардын таралыш ылдамдыгы менен ченелет. Толкундун өткөн жолу өтө татаал, ылдамдыгы айрым жерлерде кескин өзгөрүүлөргө дуушар болсо, толкундун серпилүүсү биринчи чекте 5-40 километрге чейин, айрым жерлерде 70 километрге чейин жеткендигин окумуштуулар изилдеп жатышат. Жердин ички түзүлүшү карап көрө турган болсок, жердин эң сыртында литосфера катмары жатат. Ал 10 километрден 70 километрге чейин. Ортоңку бөлүгүндө мантия катмары 2900 километр. Ал эми так ортосунда ядро 3500 километр аралыкты камтыйт экен балдар. Эмесе литосфера жердин, жер кыртышын жана жогорку мантиянын үстүңкү бөлүгүн камтыган жердин катуу катмары бул литосфера болуп эсептелет. Жер кыртышынын составы, физикалык абалы толугу менен изилденген. Жер кыртышы составы жагынан эки түрдүү түзүлүшкө ээ болот. Жер кыртышынын түзүлүшү материктик кыртыштан турат. Материктик кыртыштын эң үстүңкү бөлүгүндө чөкмөтектер, гранит жана базальттан турат. Демек, жер кыртышынын бир бөлүгү бул материктик кыртыш. Ал эми экинчи бөлүгү океандык кыртыш. Бул кыртышта чөкмөтектер араң эле жүздөгөн метрге жетет. Гранит катмары болбойт. Базальт катмарынын калыңдыгы 5-8 километрди гана түзөт. Океандык кыртышта чөкмө жана базальт катмары гана кездешет, гранит катмары кездешпейт. Мына ушул тектерди да карап көрөлү балдар. Чөкмө кабаты. Чөкмө кабаты жер кыртышынын эң үстүңкү бөлүгүн ээлейт. Ар түрдүү чөкмөлөрдөн түзүлгөн.
Бирок чөкмөтектер жер кыртышынын бардык бөлүгүндө кездеше бербейт. Айрым учурларда чөкмө чөкпөй калган учурлар дагы болушу мүмкүн. Андан кийинки жаткан гранит катмары. Гранит катмары магмалык тектерден турат. Материктерде 5, 15, 20 километр калыңдыкка жетет. Ал эми океан түпкүрүндө кездешпейт балдар. Мына ошон үчүн океандык кыртыш жука болгондугунун себеби гранит катмары кездешпейт экен. Гранит катмарынан кийинки жаткан катмар бул базальт катмары. Базальт катмарын гранит катмарынын алдында орун алган. Туташ каптап жатат. Материктерде бир нече ондогон километр, ал эми океан түпкүрлөрүндө 5-8 километрде түзөт. Мынакей балдар, биз жер кыртышы түзгөн негизги катмарлар менен таанышып алдык. Ал эми литосферанын калыңдыгы. Литосферанын орточо калыңдыгы океан түпкүрүндө 5-10 километрге чейин жетет. Литосферанын орточо калыңдыгы материктерде 30-40 километр. Литосферанын түзүлүшү өтө татаал. Ар түрдүү чоңдуктагы блоктордон турат. Алар литосфералык плиталар деп аталат. Азыркы кездеги илимий маалыматтар боюнча литосферанын аймагында 6 ири плита бар деп аныкташкан. Алар Евразия, Индия, Австралия, Тынч океан, Америка, Африка жана Антарктида плиталары. Эми булардын дагы бир өзгөчөлүктөрүн карап көрөлү балдар. Бул литосфералык плиталар чек араларында жер титирөөлөр болуп, кээде жанар тоолор атырылып туруучу сейсмикалык зоналар өтөт. Литосфералык плиталардын кыймылы жер шарындагы рельефтин ири формаларын пайда кылат. Океан чуңкурларын жана материктерди бул рельефтин эң ири формалары болуп эсептелет. Ошондой эле эң ири тоо системаларындагы пайда кылат. Жер кыртышы өзүнүн касиеттери, курамы жана келип чыгышы боюнча дагы ар түрдүү болгон тектерден турат. Ал эми тоо тектери минералдардан турат. Жаратылыштагы тоо тектери жана минералдардын миңдеген түрү бар балдар. Ар бир түрү бири-биринен түзүлүшү боюнча, катуулугу боюнча, тыгыздыгы, түсү жана эрүү температурасы менен бири-биринен айырмаланып турушат. Ал эми тоо тектери келип чыгышы боюнча магмалык тоо тектерге, метаморфоздук тоо тектерге жана чөкпө тектерге бөлүнөт экен. Демек, жер кыртышын түзгөн тектер 3 топко бөлүнөт. Ал эми мына ошо тектердин ичинен магмалык тоо тектери. Магмалык тоо тектери жердин ички катмарынан атылып чыккан магманын катып калышынан пайда болот. Магма жер кыртышынын жер бетинде жакын ички катмарында катып калса, бул интрузиялык тоо тектер деп аталат. Ал эми интрузиялык магмалык тектерди пайда кылат экен. Аларга гранит, сиенит жана дунит кирет. Магма жер бетине чыгып катып кала турган болсо, бул эффузиялык магмалык тектер деп аталып, аларга базальт, андесит жана башка жанар тоо тектери кирет. Магмалык тоо тектери бул базальт, пемза, липарит, гранит. Магмалык тоо тектердин ар түрдүү типтеринде баалуу, пайдалуу кендер дагы бар. Мисалы, вольфрам, алтын, платина жана никель, хром жана башкалар. Ал эми айрым магмалык тектерде курулуш материалдары катары колдоно турган туфтар, лабрадорит жана башка жылмалоочу жана жылуулукту сактоочу материалдар катары колдонулган тектер дагы бар. Эмесе балдар, чөкмө тоо тектери ар түрдүү сырткы күчтөрдүн таасири менен суудан, сейрек учурда абадан, мөңгүлөрдүн аракетинен, заттардын чөгүүсүнөн пайда болгон борпоң тектер бул чөкмө тоо тектери деп аталат. Чөкмө тоо тектери пайда болушу боюнча механикалык, химиялык жана биогендик болуп бөлүнөт. Ал эми чөкмө тектер жер бетинин
75%-ын ээлейт. Чөкмөтектер пайда болушу боюнча биз айтып кеттик, механикалык, химиялык жана биогендик болуп бөлүнөт экен. Механикалык тоотектерге чоң таш, шагыл жана кум же болбосо талкаланган тектер, сырткы күчтөрдүн таасири астында талкаланган тектер бул механикалык тектер. Ал эми химиялык тектер, тоок тектеринин арасында кандайдыр бир химиялык реакцияларга кирип, эрип, тоңуп калган тектер бул химиялык тектер деп аталат. Ал эми органикалык дүйнөнүн негизинде пайда болгон тектер бул биогендик тектер. Ага торф, акиташ жана таш көмүрдү киргизсек болот. Метаморфоздук тоотектери чөкмө же магмалык тоотектеринин минералдык составынын, структурасынын жана текстурасынын толук же дээрлик толук өзгөрүшүнүн натыйжасында пайда болот. Же болбосо булар көбүнчө жогорку температура жана басымдын натыйжасында өзгөрүүгө дуушар болуп турган тектер бул метаморфоздук тоотектер. Кана эмесе балдар, кийинки суроого жооп бергенге аракет кылабыз. Суроо: жер кыртышынын пайда болуу себеби эмнеде деп ойлойсуңар? А. Татаал процесстердин жүргөндүгүндө. Б. Сырткы шарттарга байланыштуулугунда. В. Ички өзгөрүүлөргө байланыштуулугунда. Г. Узак геологиялык мезгилде мантиядан бөлүнүп чыгышында. Эмесе убакыт кетти балдар. Суроого ойлонуп көрүп, туура жооп бергенге аракет кылабыз. Баардыгыбыз сабакка активдүү катышабыз, суроолорго жооп берип турабыз балдар. Демек, жер кыртышынын пайда болуу себеби эмнеде деп ойлойсуңар? Жер кыртышынын пайда болуу себеби, демек балдар, узак геологиялык мезгилде мантиядан бөлүнүп чыгышында болуп эсептелет экен. Демек, тоотектердин бул комплекси мантиядан узакка созулган геологиялык мезгилдин ичинде бөлүнүп чыккан тектер болуп эсептелет. Кийинки суроо балдар: жер кыртышы мантиядан кайсы чек аркылуу бөлүнөт деп ойлойсуңар? А. Мантиялык чектен. Б. Базальттык чектен. В. Сейсмикалык чектен. Г. Бардыгынан. Кана балдар, убакыт кетти. Ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылалы. Жер кыртышы мантиядан кайсы чек аркылуу бөлүнөт деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар, эмесе бардыгыңар тең суроого туура жооп бердиңер болуш керек. Эмесе жер кыртышы мантиядан сейсмикалык чек аркылуу бөлүнөт экен. 1909 жылы хорватиялык геофизик, сейсмолог Андрей Махарович сейсмикалык маалыматтардын негизинде аныктап чыгыптыр. Анткени сейсмикалык толкундар бул беттен өткөндөн кийин арта баштайт. Мына ошон үчүн бул беттин аталышынын себеби ушунда. Демек, жер кыртышынын төмөнкү бети бул мохо бети деп аталат. Бирок мохо бети жер кыртышынын бардык жеринде бирдей калыңдыкта эмес. Тоолуу аймактарда 80 километр, түздүктөрдө 40 километр, ал эми океан түпкүрүндө 5-8 километр гана болот. Буга караганда жер кыртышы ар кандай калыңдыкка ээ. Андан кийинки жер бетинин ички катмары, литосферадан кийинки катмары бул мантия. Ал эми литосферанын эң астыңкы бети мохо бетинен кийинки мантия катмары 2900 километрге созулат. Мантиядан кийин ядро жайгашкан балдар. Ал эми биз мантияны жогорку мантияга жана төмөнкү мантияга бөлөбүз. Жердин мантиясы жердин орто чениндеги калың кабаты болгондуктан улам тереңдеген сайын физикалык касиети өзгөрө берет. Заттар акырындык менен катуу абалга өтүп, түзүлүшү, составы, физикалык касиети боюнча силер өзүңөр көрүп тургандай жогорку мантияга жана төмөнкү мантияга бөлүнөт. Жер кыртышынын тектоникалык кыймылдар, вулканизм, магматизм, тоо пайда болуу процесстери жогорку мантиядагы процесстер менен тыгыз байланышкан. Демек, жер кыртышындагы тектоникалык кыймылдар бул жогорку мантия менен байланышат экен. Ал эми төмөнкү мантия бир өңчөй түзүлүштө
жана заттардын жогорку тыгыздыгы болушу менен айырмаланып турат. Дайыма тынч абалда бул төмөнкү мантияда кубулуштар көп деле байкалбайт. Андан кийинки катмар жердин борбордук бөлүгүн ээлеген ядро. Жердин ядросу физикалык касиеттери, температурасы, басымы, тыгыздыгы мантиядан кескин айырмаланып турат. Физикалык абалы менен составына жараша тышкы ядро жана ички ядро. Тышкы ядросу 2900 километрден 5100 километрге чейин жетет. Ички ядросу же ядрочо оор элементтерден түзүлүп, катуу, бек, абдан нык абалда болот. Ядродо темир, никель, күкүрт, магний менен кремнийдин оксиди кездешет. Өтө жогорку температура жана күчтүү басымга ээ. Демек, жыйынтыктап айта турган болсок балдар, жер шарынын жер кыртышы 1% түзөт, мантия 83%, ал эми ядро 16% түзөт. Эмесе балдар, кийинки суроого көңүл бурабыз. Суроо: тоотектерин кайсы тармакта көп колдонгондугубузду аныктагыла балдар. Жол курууда, машина курууда, курулушта же бардыгында. Эмесе убакыт кетти балдар. Тоотектерин кайсы тармакта көп колдонгондугубузду аныктап көрөлү. А. Жол курууда, Б. Машина курууда, В. Курулушта, Г. Бардыгында. Эмесе балдар, азаматсыңар, эмесе тоотектерин биз көбүнчө курулушта көп колдонобуз. Же болбосо тоотектеринин дээрлик бардыгын курулушта колдонулат. Демек, тоотектерин чарбачылыкта пайдалануу отун өнөр жайында көбүнчө биогендик тоотектер колдонулат. Жол курууда көбүнчө чөкмө тоотектери курулат. Курулушта чөкмө тоотектери пайдаланылат. Химия өнөр жайында көбүнчө химиялык жол менен пайда болгон, мисалы үчүн гипс, бор, туз деген сыяктуу заттарды көбүнчө химия өнөр жайында колдонуп, ар түрдүү ар кандай заттарды алабыз. Жана ошондой эле медицинада колдонобуз, өзүңөр көрүп жүргөндөй, гипсти абдан кеңири колдонууда. Техникаларды курууда, металлургияда жана ошондой эле зергер буюмдарды жасоодо колдонот экенбиз. Демек балдар, биздин республикабыздагы ар бир тоо ташыбыз бул биздин байлыгыбыз. Эмесе ушу сабак боюнча бир практикалык иш, 5-чи практикалык иш. Бул практикалык иштин негизги максаты жердин ички түзүлүшү, литосфера, жер кыртышындагы тоотектер темасы боюнча алган билимдерди бышыктоо, сүйлөмдөрдү толуктоо менен окуп үйрөнүп, түшүндүрүүгө үйрөнүү, жердин ички түзүлүшүнүн кубаттуулуктарын салыштырып көрсөтө билүү, сүрөт боюнча белгилеп аттарын жазууга, тоотектерин аныктап айырмачылыгын аныктоого, тоотектеринин айырмачылыктарын аныктап, бөлүп, мүнөздөп, чарбада колдонулуусун баяндоо. Эмесе биринчи тапшырма. Биринчи тапшырмада балдар сүйлөмдү толуктагыла деген тапшырма. Бул тапшырманы аткарууда силер суроолорду жакшы окуп чыгышыңар керек. Биринчи суроону түшүнүп, анан бош орундарга жооп бересиңер. Мисалы, жер кыртышы мантиянын жогорку бөлүгү. Ал бекем бекиген катмар эмне деп аталат кана балдар? Кана мен силерге ар бир тапшырманын биринчи суроосуна жооп берип көрсөтүп берейин. А силер кийинки тапшырмаларды ушундай кылып аткарсаңар болот. Демек балдар, бул сүрөттөрдү соткаңарга тартып алып, тапшырмаларды аткарганга аракет кылгыла. Экинчи тапшырма: жердин катмарларын кубаттуулуктары боюнча дал келтиргиле. Кана бизде бул жерде катмарлар берилген жана кубаттуулуктар берилген. Мына ушу кубаттуулуктар кайсы катмарга туура келгендигин төмөнкү таблицага жазып чыксаңар болот. Мисалы балдар, биринчи мантия катмарына кайсы кубаттуулук туура келгендигин биз жооп берип көрөлү. Демек, В варианты мантия катмарына туура келет. Мантия катмарынын калыңдыгы 2900 километр. Эмесе кийинки үчүнчү тапшырма.
Сүрөттөн жер кыртышын түзгөн кабаттардын тектерин атап, кайсы тектерден тургандыгын аныктап көрсөңөр болот. Мисалы үчүн биринчи катмарда чөкмө тектер. Силер чөкмө тектерди карап көрүп, өзүңөр жашаган жерде чөкмө тектер эмнеден турат? Алар кандай жол менен пайда болгон тектер экендигин дагы өзүңөр аныктап дептериңерге жазып көрсөңөр болот. Эмесе 4-үнчү тапшырма. Чөкмө, магмалык, метаморфоздук тоо тектердин айырмачылыктарын салыштырып, таблицаны толтурсаңар болот. Биринчи чөкмө тектер, экинчи магмалык тектер, үчүнчү метаморфоздук тектер. Демесе, чөкмө тектер кандай тек болот? Талкаланган, борпоң, дайыма өзгөрүүгө дуушар болот. Мына ушундай кылып, калган тектерди дагы толуктап толтургула. Эмесе 5-чи тапшырма. Төмөнкү тоо тектерди келип чыгышы боюнча топторго жайгаштырып, мүнөздөмө бергиле. Мына силерге тоо тектери берилген, бул тоо тектерди кайсы топторго кире тургандыгы жөнүндө жайгаштырып чыксаңар болот. Мисалы, биринчисин карап көрөлү балдар. Биринчи чөкмө тек. Чөкмө текке кайсы тоо тектери кирет? Чоң таш, шагыл, кум тектери кирет. Бул кандай тек? Сырткы күчтөрдүн таасири астында пайда болот деп жазсаңар болот. Кантип пайда болгондугун аныктап чыксаңар да болот. Ал эми чарбада кайсы тармактарда кеңири колдонулат? Айыл чарбада, курулушта жана өнөр жайларда. Калган тапшырмаларды ушундай кылып аткарсаңар болот. Эмесе кызыктуу маалымат менен таанышып кетели балдар. Кызыктуу маалымат. Жердин радиусу болгон үчүн жер магниттик касиетке ээ. Ал эми жердин ядросу аябаган чоң магнит болуп эсептелет. Жердин чоң магниттик ядросу болгон үчүн жер шартында жашоо болуп сакталып атышынын дагы себеби мына ушунда болот. Окумуштуу изилдөөчүлөр жер кыртышы аркылуу мантияга өзгөчө вольфрам капсуласын жиберип, дагы жердин ички бөлүгүнөн жаңы маалымат алууга аракет кылып жатышат. Муну Япониянын окумуштуулары дагы карап чыгышкан, бирок дагы эле болсо бул идея бойдон калууда. Мүмкүн келечекте ушул ойлор ишке ашып, мүмкүн жердин ички түзүлүшү боюнча дагы биз жаңы маалыматтарга ээ болушубуз мүмкүн. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.